Erge mana maktab quradi deb turib 30 yildan beri bizni aldaydi. Bu maktabda o'zimiz quramiz o'xshaydi. Qog'ozga g'ana ko'rsatilgan bo'yicha qolib ketdi. Eng o'zganda eng tuman yomon yeri bizniki. Өзгөндүн баштоо айыл өкмөтүнө караштуу Кошкоргон деген айыл бар. Айыл балабакча, мектеп, аялдама, үй бүлөлүк дарыгерлер борбору дегеле социалдык объектилерден бир тойлы артта калган. Айыл тургундары арыз менен МАМ курулуштун жетекчилигине, билим берүү министрлигине, район акимине арыз менен кайрылышкан. Бирок бул маселе чечилбей келе жатат. Ушул маселени ким чечиш керек? Качан, кантип чечилет? Бүгүнкү жарандык көзөмөлдө ушул суроолорго жооп алабыз. Акырына чейин көрүңүз. Мен артымда турган айыл Кошкоргон айылы. Айыл 1985-90 жылдары түптөлгөн. Түптөлгөндөн бери айылга бир дагы социалдык объект түшкөн эмес. Бүгүн айылдын тургундары ушул эле жерде мектеп көйгөйү бар экендигин айтып чогулушту. Бул айылда 1000 чукул түтүн жашайт. Түптөлгөнүнө 30 жылдан ашты. Бирок ага карабай мектеп, балабакча, дарыгерлер борбору жок. Карапайым элдин тиешелүү жетекчилерге кайрылуусу жоопсуз калып, күнү бүгүнкүгө чейин көйгөйлөрү чечилбей келет. Misal üçün şu mektepti kurganda kılam degen deputatlar ekö bölüp ketти. Jogorku Kengeştin deputatı. Adigini men gurunup kelgen. Oyam kırp berem dedi. Oyam ketip berdi. Adı Mehmet Orazbayev rahmat bir bus bergen. Oşa Remalik keçeginde öttü. Oşaga rahmat. Bir busu menen mektepte şu yerge bergen oşa. Kalgan deputatlar bir tiyin bir nime bergen emez. Biri eskeltir, bir 20, biri 50 şantaştap ketти. Sivetini ölçe degen dep. Ошондой биз кыйынчылыкта жашайбыз. Мектеп жок болгондуктан окуучулар Кошкоргондон 4 чакырым алыстагы Өзгөн шаарынын борборуна келип окушат. Алар күн сайын коомдук транспорт менен барып келишет. Ата-энелер кээ бир күндөрү жол акы жоктугунан балдары мектепке барбай калган күндөр болоорун айтат. Бир эле сөз курулуш керек болду, тамам башка эчтеке болбой атат да. Эми эл дагы ушу мына топтонуп турат. Эмне үчүн? Şu mektep kurulup kalsa, baldarımız kıylanmasa, основной köprek güç akçaya kelip atat. Ama akça kimde var, kimde yok değil mi? Akçası yoklar, bir balası okusa bir balası okuyatad. Anan bu yaktan tribüne kılat, baldar ne için okuyatad. O ağaç şaraytan gerek de. Буга чейин бул айылга билим берүү мекемесин куруу маселеси каралып, жер бөлүнүп, курулушу дагы башталган. Бирок жергиликтүү кеңештин депутаты жаңы мектеп курууга пландалган жер талапка жооп бербей турганын билдирди. Бул мектепти кайра курулуп бүтүргөнгө эч кандай мектеп талапка жооп бербей. Себеби бул жактарын көрсөңөр жардын бир боюнда жайгашкан мектептин тегерегине бар жогуну чекке берип койгон. Күнү келип биз мектепти курабыз дегенде ар ким өзүндө колунда кызыл китеп менен участка мына жерге чейин дегенген кесилип баргандайын мектеп эч кандай же спорт залына же аян балдар ойной турган аянчасына же көмүрканасына жада калса бул жерге туалет курганга туура келбейт. Мына жерлерди көрүп турсаңыз шагыл болуп турат. Анан айылдан өтө тескери жайгашкан. Бул 5 бөлмөдөн турган имарат 2008-жылдары Курманбек Бакиевдин тушунда курулган. Арадан 17 жыл өтсө дагы бир дагы кыш кошулган эмес. Андан бери 3 президент алмашты, бирок бул имарат жылбай турат. Шаарга бара албаган окуучулар үчүн бул имараттын ичине билим каналары ачылган. Бул имараттын сыртынан эле кандай шарттары бар экенин билсеңиздер болот. Жергиликтүү жашоочулар бул имарат эгемендүүлүк жылдарына чейин чайкана болгон дейт. Азыр ушул имараттын ичинде айылдын тургундарынын балдары 90 окуучу билим алып жатат. Бул имаратта коңшу айылга, шаарга барып окууга мүмкүнчүлүгү жок 1-4 класстын окуучулары билим алат. Мында окуучулар 2 нөмөттө окуйт. Имарат билим уясына ылайыкташпагандыктан окуучуларга шарт жок. Атайын жылытуу системасы болбогондуктан кышкысын калың кийимдер менен олтуруп окушат. Свет барбы? Свет жок, свет жок. Свет өтсө жашоо жок бул жерде. Жарык эмнеге өчүп калганын билбейбиз. Өчүрүүлөр аябай көп болуп жатат. Бөлмөлөр суук, кийимдерди чечпей олтурабыз. Шарты жок. Ошол электр жылыткычтарды колдонуп сабак өтүп жатабыз. Турамыз. Шарайыт кыйын беда. Азыр баштоо айыл өкмөтүнүн Кошкоргон айылында 2800 жашоочу бар. Буга чейин заманбап талаптарга жооп берген мектеп курулушу керектигин айтып, мамлекеттик курулуш агенттигине жана билим берүү министрлигине атайын кат да жолдошкон.
тиешелүү жактарга каттар жөнөтүп атабыз. Буюрса булар деле кийинки бюджеттерге каралып калат деген ойдобуз эми. Быйыл жок. Быйылкысын эми биз билбейбиз, бул мектепти биз айыл өкмөтү не кыла албайт да, чече албайт. Негизи айыл түптөлүп жатканда биринчи кезекте анын башкы планы түзүлүп, ага социалдык объектилерди куруу каралышы керек. Бирок иш жүзүндө бул жобо тескерисинче иштей турганын юрист Союзбек Аманов айтат. Кыргыз Республикасынын жекече турак жай курулушу жөнүндө мыйзамдын 5-беренесинде көрсөтүлгөн жер тилкелерин ажыратып берүү ген планын негизинде жүргүзүлөт деп көрсөтүлгөн. Аталган ген план шаардык же айылдык кеңештин депутаттары тарабынан бекитилүүгө тийиш. Бекитилгенден кийин ал юридикалык күчкө ээ болот. Ген планда сөз түрдө медпункт, мектеп, жаңкына баня, остановка каралат, жана мектепке чейинки садик, жана башка ошондой эле суу резервуары каралышы мүмкүн. Калктын демедегидей турмуш шартына эмнелер керек болгон болсо, ал ген планда иштелип чыгууга тийиш. Ген плансыз жер тартылбайт. Жөн эле айыл өкмөтү ген планы жок, башкасы жок, 4 сотук 5 соттуктан деп токтом чыгара албайт. Сөз түрдө ген план негизинде. Эгерде ген план жок, жер тилкесин ажыратып берүү боюнча токтом кабыл алынган болсо, ал кылмыштуу иш-аракет болуп саналат дагы, ага жоопкерчилик каралган кылмыш жаза кодексинде. Эмне үчүн айыл түптөлгөнүнө 30 жыл болсо да ушул күнгө чейин социалдык объектилер курулбады. Жергиликтүү бийлик буга чейин айылдын көйгөйүн чечүүгө кандай аракеттерди көрдү? Суроолорубузга жооп алуу үчүн район акимине барып, бирок жумуш ордунан таба алган жокпуз. 2 күндөн кийин орун басары байланышып, Кошкоргондуктардын маселеси быйыл чечилет деп ишендирди. Башкы планда ошо социалдык объекттер каралган бул жерде. Бирок бул эми жаңы конуш деп деле айтсак болот. Акыркы бир 10 жылда адамдар көбүрөөк үйлөр курулуп, эми неме көбөйүп баштады. Бул өзгөндүн шаарга чектешкен, чекедек жайгашкан айыл да. Анан ошонун социалдык объекттери, башка курулмалар эми каралып курулуп атат да бул жерде. Бул мектеп боюнча бизге эл кайрылган, бул мектеп боюнча районго. Анан 2024-жылы бул жерге мектеп курулуш боюнча жер бөлүнүп, бул жерге проект чызылган. Проект чызылып тизмеси тиешелүү маселелерге кат кеткен да. Анан азыр аким 25-жылда катык аракет кылып, Кудай буйруса, ушу мектепти ишке ашырабыз деген жакшы пландарыбыз бар. Кошкоргондуктардын акыркы үмүтү президентте. Алар 30 жылдан ашуун чечилбей келе жаткан маселеси быйыл оң жагына чечилет деген ишенимде турушат.